Bismillahirrahmanirrahim. Alamдар негесі Алла Таала чек шүгүрлөр, мактоолор, даңктоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болгон болсун. Бүгүн жума күн, өтө берекелүү күн. Аптанын ичиндеги күндөрдүн эң төрөсү, эң сыйлуусу, өзүнүн артыкчылыктары, жекече өзгөчөлүктөрү бар. Аллах берген өмүрдү баалап, кадыр баркына жетип, ушул ата-энелерибиздин батасын алууга ынтызар болушубуз керек. Болгон аракетибизди жумшап, дайыма далалат кылышыбыз керек болот. Кичүү муун, улуу муундун батасын албастан, алкышын албастан, аларды бир сыйга балкытпастан туруп жакшылыкка эргешип жете албайт. Өзүнүн сөзүндө сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы кимде ким улууларга урмат көрсөтпөсө, кичүүлөргө ызат көрсөтпөсө, ал бизден эмес, мындайча айтканда толук кандуу мусулман, ыйман эң күчтүү мусулмандардын катарына кошулбайт деп эсептелет. Кайната кайненеге дагы урматты жакшы коюш керек болот. Жан келген келин дагы ошол үйдү байкап, ала абалын байкап туруп, алардын батасын алып, улуу адамдар деген кайра жардамчы кылып, жашоодо насаатчы кылып алса жакшы болот. Эркек бала дагы ошол кайната кайненесин сыйласа, ошончолук өзүнүн жашоосу да жакшы болот. Албетте бардыгы ошол адилеттүүлүктүн, такыбачылыктын алкагында өтө ашыруу ийбестен дагы өтө мындай илең салаң кылып, мындай бир сус мамиле кылбастан. Ушул жума күндө мына колумда Далаил Хайрат жакшылыктардын далилдер аттуу салаваттардын топтомдору китеби Имам Жазули рахимахуллахтын. Көптөн көп салават айтып, дуаларды кылып калсак жакшы болот. Төмөнкү өзгөчө бир мааниге болгон салават бар, ошону окуп маанисин айтып, анын пайдасын бөлүшө кетсем. Аллахумма салли аля саййидина Мухаммадин салатан тунжина биха мин жамиил ахвал вал афат. О Аллахым, өзүңдүн эң сүйүктүү пендең пайгамбарың, акыркы пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга өзүң бир салам дубай жолдогун. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын акысын толуктурду Аллах Таала гана берет. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима. О иман келтиргендер, пайгамбарга салам салават айткыла дегенде сахабалар келип, кантип айтабыз о Алланын элчиси дегенде, Алланын өзүнө кайра тапшыргыла дейт. Бул хадисти имам Малик муаттасында айтып жеткирет да бизде. Ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттарды айтып жеткиргин дейт. Кандай салават? Ошол салават аркылуу бизди адам баласы коркуп, жүрөгүнүн ишин алган, үрөйүн учурган кыйынчылыктардан сактай турганга себеп кыл дейт. Валафат жана апат кырсыктан сакла дейт. Апат кырсык дегени мына түшүндүрмөсүндө келгендей, адам баласынын ден соолугун бир майып кылып кое тургандай, ден соолугун солгундатып, дини менен дүйнөсүн мындай бир дини менен дүйнөсүнө жабыркатып, зыянын тийгизип кое турган нерсенин баары апат кырсык деп аталат. Ошондон өзүн сактай тургандай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айтамын дейт. Ва тaqdilana biha jamil hajat. Ушул салаватты себепкер кылып, бардык бул дүйнөлүк жана акыреттик муктаждыктарымды өзүң өтөйгөр жалгыз Аллахым. Ва tutahhiruna biha min jami'is sayyiat. Ушул салават аркылуу бардык күнөөлөрдөн, айыптардан тазалап, кемчиликтердин алдын ала көр дейт. Ва tarfa'una biha ala darajat. Эң бийик даражаларга өзүң кадыр баркыбызды бийик кылып көтөргүн. Ва tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Бул дүйнө жана акыретте бардык жакшылыктардын шыбагасын аткарып, бийик максаттарга жетүүнү насип кыл. Эки дүйнөнүн жакшылыктарына себепкер болгон сооп иштерди аткарууну өзүң насип кыл дейт. Кызыгы, бул жерде тажрыйба катары бөлүшүп атат. Анан кээ бир адамдар бидат дигүү деп баягы сөздү түшүнбөй туруп эле сүртөдөн калчап мындай бир болгон адамдар болуп калышы мүмкүн. Бул биринчи кезекте албетте Кур'ан окулат, Алланын сөзү. Анан ишенимдүү тастыкталган хадистерде келген дуалар кылынат. Анан салаваттардын топтомдору бар. Бул тажрыйба деп коет. Алымдардын тажрыйбасы ушул. Ылдый жакта түшүндүрмөсүн бул Абдулмажид Шарнуби деген египеттик чоң алым жазган түшүндүрмөсүн. Вакат закара бa'дул акабир дейт. Кээ бир чоң алымдардын бири мындай деп эскерген. Аннаман qala hadhihi as-sighat alf marratin fi kulli muhimmin wa nazira. Ар бир башка келген кыйынчылык, мүшкүл иште ушул салаватты 1000 рет окуй турган болсо, фарражаллаху анху, Аллах өз даргөйүнөн, өзүнүн артыкчылыгы менен кыйынчылыгынан куткарып, адрака ма'мулаху, максатына жеткирип, тилегин орундатат дейт. Бул ушундай берекелүү салаваттын топтому, түрү. Ушуну дайым окуп жүрүп, адат кылышыбыз керек. Алланын сөзүн окууга дайым адат кылышыбыз керек. Аллахым эки дүйнөдө адаштырбасын. Дайыма бийик максаттарга
жетүүнү, чоң бир максат коюуну, бул дүйнөдө адамдарга пайда алып келүүнү насип кылган болсун.